Мен ант бергенмин деди. Ант берген, мен антымдын үстүндө турам деп сөз бергенмин деди. Ата мекенди коргош үчүн мен ушул ишке кирдим, өзүң билдиң. Allah'a tuva getirelim. Daha Kur'an okuyup tuva. Estağfurullah. Балдарын кармагандачы ушундай мерими төгүлүп, өтө бир башкача сүйлөп неме кылат эле да. Балдарынычы голосовой басылып калып, күйөөмдүн эмеси калып кеткен экен, болосу. Азыр эми баламды ошол менен алдап атам да. Балам менен сүйлөшүп, ой, исламбы, исламы десе, ооба деп азыр кадимкидей сүйлөшөт да, ошо голосовой менен элечи. Бул жерде келип жашаган менен ал жер сыз жер. Азыр бир эле мен жашабайм ал жерде. Бардыгы ошондой условияда жашайт. Бирок алардын баштарында көөлөрү бар. Алар убактынчалуу адамдар. Балдарым ушул жерге келгенден бери жакшы боло албайт да, чындап. Оор тынымсыз таблетка берем, тынымсыз поликлиникага каттайбыз. Кайнемдин алганын ошол Бишкектен бир киши чалган. Берилбедиби? Карабаева Патмакан ким дегенде, ошо жолдошумдун апасы десем, ошол айылга берилген деген. Men özüm jashap atam. Şu balam ekөөsү атар күнү барып жашап, демалыш күндөрүн барып жашап, туура сүйлөдүм деп ойлойм да. Мен сөзүмдү туура кабыл алышса керек. Мен жүрөгүм ооруп отурат азырчы. Уулумун көзүн барында мен келини менен жакшы да айтышкан эмесмин, жаман да айтышкан эмесмин. Энекемин да, энекемин. Чегара азаматынын жетекчилери азыр ошо Мирлан Ниязовдун ата энеси менен сүйлөшүп жатат. Албетте, маселе оо болду. Анын кеби мамлекет өзүнүн жумушун аткарды. Аларга туугандарына жакын туугандар берип берди. Эми өз туугандар, жакын туугандар өз ич-арасы менен сүйлөшүп алыш керек да. Бирок ага карабастан биз азыр ага киришип жатабыз. Балам сурайт күнүнө бир саларын ташыйт. Спонсорский болуп атат, мамлекеттик болбой атат. Мамлекеттик документтерде үй не положено. Ага комиссия положено. Буларды биздин президентибиз төрага айкөлдүк кылып чыгып алып берип атат да, спонсорлордончу. Ниязовдун аялы кайненеси экөө соттошот. Сот канча процент кылып бөлүп берди, ошондой кылабыз. Мыйзам боюнча ата энесине дагы мураскор болгонго мүмкүнчүлүк болот экен, бар экен да. Ошондуктан аялы менен апасы макулдашы керек. Үй дагы тийген жок. Ал акча дагы тейлик да, наследство. Байлыктын бул немелеринин эч кандай кереги жок эле. Өзүнүн эле көзү жылтырап, балдарын эркелетип турса, башында баш болуп турса, мен эч качан кыйналбайт болчумун. Бирок азыркы убакта мен чындап кыйналып кеттим. Кимге барам, эмне деймин? 2 майда балам менин боюмда да бар. Ошо балдарымды эметпестен үй кылып, жай кылып беришсе, компенсация акчаларын өздөрүнө эметип беришсе деп ушу үнүм жетсе экен деп атам да.